Assalamu alaikum agayın. Ötüp ketken gelatkan bayramlar kutlu olsun deyli. Mayayı geldi buna. Men negizki temaga gelerdin aldığında geçiyor Atbaşı'ga tuğan жерге barıp gelip bir көңүлүм кирдеп келди жолда ката. Эмнеден мына күн аябай жаады, жазда жакшы болду. Биздин Атбашыга да көптөн бери кар түшпөй атат деген абдан жамгыр жаап атыптыр. Тоолордун баары бүт апапак кар калың түшүптүр тоолорго. Жолдун баары көктөм аябай көңүлүң көтөрүлөт да жамгырдан кийин. Анан мен мына баягы суу бойлоруна мына маселен Кочкор районунары өтүп бараткандагы Сары булактын ичи. Ошо суу бойлорунун атайын кирип көрдүм мурдагы жерлерге. Мына Каракужурдан агып аткан дарыянын бойлорундагы чердин жанагы тал теректердин арасына кирсем, ушунчалык акыр чикир толгонда. Бул мына биздин Чүй аймагына, шаардын ороп арасында ишембилик болуп, жакшы болуп калды, таза болуп, көңүл көтөрүлүп. Ал эми жол укмуш. Ушундай таштай бергенде эми айбан да мындай кылбайт деме, кейип айтасың да. Ушул биздин табиятты көрүп кайсы ырыстуу bir жакшы чөнтөктүү турист келет ай тууган. Мына туалетте беле айтат, ажааткана деп аны. Көлдүн айланасындагы туалеттерди көрүп анан ошол президент тетиги түпкө туалет жөнүндө маселе көтөрбөдү көлдүн боюнда былтыртан. Эми президент да ошону көрсөттү. Президент башы менен ушу эсиңерге келсеңер болбойбу эл, журт айланайындар. Эми ушул табият ыйлап турат да. Акыр чикирден. Эми табияттын биз бейиштей жерде жашайбыз, суу эми ушул алып кетиш кыйынбы? Кантип ошол жерге кайрылып атасыңар бала чакаңар менен, балдарга эмне өрнөк кылат ошо? Айыл өкмөттөрү эмне кылып иштейт? Жолдорго жолдун боюна тазалык боюнча лозунгдарды, чакырыктарды жазып илгеркидей, Союздун убагындай. Bir тартипке келтирбейсиңерби? Ошонун баардыгына эми ушу жогору жактан барып көзөмөл керекпи? Табият ыйлап турат. Туалеттерди айтчы, туалетти айбанда ошондой барып отурбайт деме. Мен түзөл айтайын. Мына француздарды кеп кылып атат. Мен өткөндө француздар келиптир да былтыр. Мына чоң кеминде аркы биздин Атбашыга чейин француздар азыр келет экен. Ошолор кичинекей күрөгүн ала жүрөт экен. Түзөл айталы улуу сөз уят жок. Ошол жанагы туалетке барганда талаада жана барат да жапайы талаага барат да. Ошондо күрөк менен көмүп кетет экен. Кичинекей калактай болгон күрөгүн сала жүрөт экен. Мына француздар табиятты кандай урматташат. Эми биздин ата бабаларыбыз ошондой эл журт эле да, илгерки ата бабаларыбыз ушундай сууга, агып аткан сууга кол жууган эмес. Бери алып чыгып алып жууган. Агып аткан сууга кир жууган эмес, маселен. Агын сууну ушундай ардактаган элбиз. Табиятты ушундай ардактаган элдин тукуму бүгүн ушундай деңгээлге түшүп калганыңа жаның кейип да. Анан эми негизги мына майрамдын ороп арасында бир сузакта жаман кырсык болду. Жана Манас айтуу дейт. 1000 балага Манас айтуу бул кайдан чыкты дегенде бул Кытайдан чыккан. Кытай кыргыздары ошо 1000 балага Манас айттырган ошондой. Бул кыргыздардын идеясы эмес, Кытай мамлекетинин идеясы ошондой. Кытайда ошондой көп элде жанагыдай шоолор жасайт да. Бул Манастын тарыхын карабайсыңар, бул Манасты ошентип кай жерден бир коллективдүү хор менен айттырды эле. Бул жеке өнөр. Манас жеке мына кечээкү Саякбай абабыз жеке театр болгондо. Эми эмне деп тамтыгын кетиресиңер мунун Манастын? Китептерин фальшивка кылгандарын айтып атабыз. Тиги мамлекеттик катчыга чейин айттык го. Токтогазиев дегендин кандай фальшивка кылганын. Анан эми муну жана гинеистердин пиво ичкен ошолор ойлоп чыгарган бир алкоголиктердин эмесин алып чыгабыз деп дагы кандай шерменде болдук ааламга. Эми ал жигит Манасчы, албетте Рыспай Манасчы дейбиз. Манас аткаруучу дейли. Таланттуу дейли. Анан эмне болду эми ар жагы? Кандай ирейин житкен иштери болду? Манас оюнчукпу? Бул Манас биздин ыйыгыбызда, кутубузда. Бул мамлекеттин президенти, мамлекеттин көзөмөлүндө болуш керек.
Президенtin саясатында болуш керек, мамлекеттик катчынын саясатында болуш керек Манас деген. Манас ары кетелчи, ал улуу жараткан өзү карап тургандыр. Манас кыргыз үчүн Библия, Курандай эле касиеттүү. Айланайындар. Анан эми ушуну 1000 бала айтат деген каяктан чыгарды муну? Ким чыгарып атат эми? Ошо 1000 бала 9 жаштан аркы 13 жаша жана портер тебелеп кеткен балдар. Эми аны элге билим берүү министри буйрук чыгарган дейт. Ал коопсуздук деген бар да, ал мамлекеттик президент буйрук чыгарыш керек андай чоң ишке, маселен. Өзүм билем деп эле министр кандай көсөмөл кыла алат 1000 балага? Эси али токтол элек балдар көбү. Ошол ээн талаак алып чыгып алып, жана карага чердин арасына, тиги токойдун арасынабы. Анан мына да Кудай сактады дейли. Кудай сактаганда, бирок канча балдар майып болуп калышы мүмкүн, ошол жанагы оор акыбалда жатат деп атат. Саламаттык сактоо министри барып атат. Бул кайдан чыккан? Бул коллективдүү хор менен Манас айтабы эми? Манас деген бул жеке касиет да, бул айта турган чоң өнөр да, бул ата бабабыздан калган. Аны эми шоуга айландырабызбы? Дүйнөлүк жанагы карнавал, Бразилиянын карнавалындай кылган бир эмелерге айландырабызбы? Ярым жылаңач аялдар бийлеген карнавал сыяктуу бир шоуга айландырабы Манас деген? 1000 киши Манас айтабы? Ошонун бир 10 Манасты дурустап билер. Бул хор эмес да Манас деген. Шоу эмес да. Шундай майдалап деңгээлге жеткирип, эми а жерден түштөн кийин жана Манас театрынын директорунун орун басары деп көчө бир бала сайрап атат а жерде. Мындай эле андай эле деп. Бул деген карачы канча баланын коопсуздугу дагы мындан да чоң, бул эскертүү. Чоң сигнал, мындай айткан тревога. Манас дегенди ушунчалык алып бардыкпы биз? Эми биртикеден кийин эмне кыласыңар эми муну? Манасты эмне кыласыңар оюнчук кылып отуруп? Ал балдарда күнөө жок да, балдар деген эми мындай айтканда али инсандык калыпка келе элек, аң сезим толо элек балдар айдап чыгып талаага. Анан ошону салып берип атпайсыңарбы? Балдардын тагдырын. Манасты түшүнбөгөн да канча бала бар айтып атат. Ал 1000 комузчу чертет деп баягы жылы дагы тиги көчмөндөр оюндарында 1000 комузчу чертеби ушу Манас комузду. Комуз дагы жеке өнөр посттун өнөрү ал. Комузчунун өнөрү. Машботой чертет жанагы, ал марш сыяктуу Машботой Атай Огонбаев абабыз чыгарган, чоң талант чыгарган ал Советтер Союзунун убагында чыгарган күүсү. Ошо маршкан баркан дегенде жана Машботой. Аны чертсе болот оркестрде жанагыдай. Эми канча ошончо баланы айттыргын келсе стадионго айттыр да. Коопсуздук жагын ойлош керек да. Коопсуздук. Аны менен УКМКнын жетекчиси менен сүйлөш керек болчу. МВДнын ИИМдин бардык жетекчилер менен сүйлөшүп, ошонун көзөмөлүндө анан 1000 кишини, 1000 аң сезими толук личность кишини дагы башкарыш кыйын да. Ошончо баланы табиятка алып чыгып алып, ээнге алып чыгып алып, тагдырын, өмүрүн тобокелчиликке алып барып атат. Жооп бериш керек ошол кишилер. Бул оюнчук эмес. Манасты шоу кылып дүйнөгө. Антип Манастын кадыры көтөрүлбөйт андан. Манасты мына мен жазып атам, башкалар да жазат, мен аракет кылып көп жылдан берки мына Манасты окутуп таанытуунун инновациялык жолу усулу деп жазып жакында чыгат китеп болуп. Балдарга ошо класстан, бала бакчадан окутуп анан таанытат. Аны жөн эле кожо көрсүн, көрсөтмөлүүлүк кылып, шоу кылып тааныта албайсың Манасты. Тааныбайт анда. Килого тартып да таанышың кыйын. Манасты окуп, угуп, анан кийин ошондо жеке аң сезим менен кабыл алат аны, Манасты. Жөн эле даңылдак дүңүлдөк кыла бербей аны. Мына абдан чатак иш болду да бул. Бул ким мындай өзү баш, ээн баш? Муну мамлекеттик катчы макулдук бергендейби? Бул президенттин деңгээлиндеги иш. 1000 баланы алып чыгып Манас айттырат деген. Ал Манас айтпайт, ал кожо көрсүн. Жарымы жалган, жарымы төгүн деген ошол иш. Мындай эле айталы. Бул кайталанбаш үчүн мына мындай бизде аябай
мындай бир идеологиялык иштер аксап атат да. Бизде мына той тамашалардагы мына чекесинен көрүп атам мен. Аябай күчөп кетти. Кыз узатмай, анан той бермей деген эл мамлекеттен ажырап калгандай да. Мамлекеттик идеология, мамлекеттик көзөмөл. Бул ооздуктап алса, ушунчалык мал союп эле, ушунчалык көчөкү коронавирусту унутуп калды кыргыз. Мына ошо 1000 баланы алып чыгат деген эмне? Талаада. Кече эле коронавируста калчылдап отурган кыргыз бүгүн жалаң шөкөт тойлордон чыкпай калды башы. Бул каяка алып барат бул? Бул бардак деп коет муну. Жана акимдер эмне иштеп атат? Орто звено какшап атабыз го. Ошонун баарынан жоопко тартыш керек эми азыр. Мына канча бала эртең майып болуп калды. Канча бала тиги абдан жаракат алды. Чатак иш болду. Ошон үчүн эсибизге келишибиз керек дагы. Муну бир чоң коңгуроо бул. Эсибизге келип коңгуроону кабыл алыш керек. Тревога дейт муну айтканда. Ошону айтып коелу дедик. Саламатта болуңар.